чындыгында калысташкуда чечим чыгарса туура боюнча калсын, туура эмес чечим чыгарса балким аны оңдой чыгат. Биз азыр Арсалан Будажапов менен Элеман Догдурбек уулунун күрөшүнө токтош бололу. Арсалан Будажапов Якутия, Бурятия республикасынан Арсаландын энеси апасы Кыргызстандан болгон үчүн Кыргызстанга жээн спортчу, ошондуктан дагы карьерасын Кыргызстан курама командасында улантууга келип, 42 жылдан бери Кыргызстан курама командасында анын ата-анасы эмне үчүн бул эки спортчунун титулдуу спортчу деп атадым, титулдар боюнча бири-бири менен санашып отурса болот. Элеман Догдурбек уулу буга чейин айтканда эң эле чоң милдеттердин бири бул Олимпиададан кийин Азия оюндары жана ошондой эле дүйнө чемпионаты. Ушул эки мелдештен тең коло байге отуруп кайткан жайы бар. Азырынча эркин күрөш жаатында дүйнө чемпионатынан коло байге алган акыркы балбан далышы Элеман Догдурбек уулу. Базар Уруев, Алексей Крупников сыяктуу белгилүү балбандар дүйнө чемпионатынан байгелүү кайткан болчу. Азыр Арсалан Будажапов ушурдагы Азия чемпиону, улуттук Азия чемпионатын уткан Арсалан Будажапов Дели шаарында өткөн Азия биринчилигинде Улукбек Жолдошбеков менен Арсалан Будажапов биринчилигинде уткан болчу. Андан кийин дүйнө кубогунда кандай болду дегенде чыккандан кийин Элеман Догдурбек уулуна берилди да. Бирок катталгасы калсын менен Будажапов жана Элеман Догдурбек күрөш, жарым финалдык күрөш. Азырынча кызыгына кирип турган финалы. Арсалан Будажапов жакшы азыр атаандаштын бутуна кирди. Андан кийин каршылаштын артына өтүүгө да аракетин жасак. Бирок Элеман Догдурбек уулу бул рет азанмак. Судан кургак чыкты. Эл аралык даражадагы эки спорттун чебери болсо, бул 74 килограмм салмак чембирдигинде 74 килограмм салмак чембирдигинде Кыргызстан чемпионатына катышып жаткан. Ошонун экөөсү тең мынакей жарым финалда кескелүүдө. Элеман Догдурбек уулу дагы эл аралык даражадагы спорт чебери. Жаракатынан кийин Элемандын күчтөрү бир аз начарлап кетти. Болбосо Элеман Догдурбек уулу дан мыкты көптөн үмүттөндүргөн балбандарыбыздын бири болчу. Жаракатынан кийин Элемандын мурункудай бир күрөшүн көп көрбөй калдык. Анткени менен азыр кайрадан өзүнүн формасына толук кайтып, бул Кыргызстан чемпионатына катышып жаткан учуру. Экинчи бөлүк башталды, экинчи 3 мүнөттүк. Азырынча атаандашын килем сыртына чыгаргандыгы үчүн Элеман Догдурбек уулу 1 упай алып, ошол 1 упайдын натыйжасында 1-0 эсебинде алдыда келе жаткан учуру. Байкай туралы азыр Элеман Догдурбек уулу көбүрөөк атаандашына прессинг кылып жатса, анын атаандашы Арсалан Будажапов көбүрөөк чабууга барат.
Eskертүү азыр Эламан Догдурбек уулуна. Жана Эламан Догдурбек уулуна бул эскертүү боюнча кабарланат. Жарым финалдагы эң эле бир кызыктуу күрөштөрдүн бири дал ушул Будажапов жана Догдурбек уулунун эрөөлү деп айтсак дагы жаңылган болбойбуз. Акыркы мезгилдерде грек-рим күрөшү өтө кызыктуу болуп кетти да бизге эркин күрөш бир аз кызыксызыраак көрүнгөндө таасир калтырат, бирок чындыгында андай эмес. Эркин күрөштө дагы өтө күчтүү балбандар көп. Өзүбүздүн деңгээлибизде эл аралык деңгээлден Арслан Будажапов, Эламан Догдурбек уулу сыяктуу балбандар. Бир эскертүү Эламан Догдурбек уулуна берилген болчу. Андан кийин Арслан Будажаповдун кандайдыр бир чабуулдук аракеттерин көргөн жокпуз. Арслан Будажапов былтыркы чемпионатта өтө ишенимдүү түрдө өтө бир жеңил желп утуп алган болчу. Быйылкы чемпионат Арслан үчүн азыр чындыгында оңойго турбайт окшойт. Эламан Догдурбек уулу 1 мүнөт убакыт калганда азыр атаандашынан алдыда келүүдө. Кимиси жеңишке жете турган болсо, анда Стамбул Жаныбек уулу менен финалда күрөш алып барат. Калыс кандайдыр бир эскертүүлөрдү деле берген жок. Эки балбанга тең активдүүрөөк күрөшү керек экендигин айтууда. Ал ортодо Арслан Будажапов атаандашынын пассивдүү аракетинен улам бир пайда алды. Мына сага көрүнүш. Демек Арслан Будажапов азыр алдыга чыкты. Акыркы упай менен Эламан Догдурбек уулу демек активдүүрөөк иштеп алдыга барышы керек. Көрөлү. Жана Эламан Догдурбек уулу өтө жакшы. Азыр атаандашынан аркы өттү жана эки упайды карчыкка салган мезгили. Ушул жерден эми нокаут ыкмасын кандай жасайт Эламан? Жана Арслан Будажапов азырынча коргонууда жана дагы эки упай, андан кийин убакыт жыйынтык калды. Эламан Догдурбек уулу, урматтуу мекендештер, Эламан Догдурбек уулу өзүнүн баштан өткөн кыйын убакыттардан кийин кайрадан секиге чыга турган мезгилине кайтып келди дагы. Кыргызстан чемпионатында Арслан Будажаповду, учурдагы Азия чемпиону Арслан Будажаповду жарым финалда утуп финалды көздөй жолдомо алган мезгили мынакей. Элдик классико. Буга чейин айтканда эң эле бир кызуу күрөш ушул эки балбандын ортосунда орун аларын белгилегенбиз. Эмгек резервинин спортчусу